Саламатсыздарбы, ардактуу мугалимдер, ардактуу ата-энелер, биздин келечек ээлерибиз, кымбаттуу окуучулар. Мынакей дагы бир жылды артка таштап, дагы бир окуу жылын жыйынтыктап, кайрадан сиздер менен аман-эсен жүз көрүшүп отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздүн билим берүү тармагында жаңылык болсун деп тилек кылып, билим берүү жаатында абдан чоң келечектеги максаттарды көздөп, Акылман лицейин ачканбыз. Учурда дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү табигый, илимий, математикалык, техникалык, инновациялык билим берүү чөйрөсүндө өзгөчө көңүл буруу менен өнүгүү жолунда баратышат. Биз дагы дүйнөлүк агымдан артта калбай, улуттук өзгөчөлүгүбүзгө тууралоо менен билим берүүнүн жаңы жолдорун өздөштүрүп, өзүбүзгө адаптациялоонун үстүндө иштеп жатабыз. Мына ушундай иш аракеттерибиздин бири өткөн жылы ачылган президенттин алдындагы мына ушул Акылман лицейи болуп саналат. Өзүңүздөр билгендей, бул лицейге жалпы республика боюнча эң мыкты, эң зээндүү делген 72 окуучу тандалып алынып, жогоруда айткан улуу сапарыбызга аттанганбыз. Биздин максат балдарды эл аралык тажрыйбадан өткөн жаңы окуу программаларынын негизинде окутуу менен аты дүйнө жүзүнө белгилүү Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд, Сорбонна сындуу окуу жайларына багыттоо болуп саналат. Бул жерде дагы бир өзгөчө баса белгилеп кетчү жагдай, лицейдин эмгек жамааты дагы өтө дыкаттык менен тандалып, башкача айтканда, өлкө боюнча эң мыкты жана тажрыйбалуу мугалимдер иргелип алынганын баса белгилеп айта кетейин. Аларга окуучулардын интеллектуалдык жөндөмүн жогорулатуу менен бирге руханий адеп ахлактык, маданий баалуулуктарын арттыруу, ата салты жана баба наркына ылайык таалим тарбия берүү милдети жүктөлгөн. Буюрса, тажрыйбасы мол, педагогикалык чеберчилиги арткан мугалимдерибиздин көмөгү менен лицейдин окуучулары мекенчилдик сезими көкүрөгүнө толгон тарбия алып, мыкты билим базасын топтоп, дүйнөлүк окуу жайлардан орун табат деген үмүттөмүн. Лицейдин окуучулары жыл айланбай республикалык деңгээлде олимпиадаларга, андан сырткары эл аралык, дүйнөлүк олимпиадаларга байма-бай катышып келатканы бул кубанарлык көрүнүш. Математика боюнча Таиландда, Лондондо, Нью-Йоркто өткөн эл аралык онлайн олимпиадаларда, робототехника боюнча Астанада өткөн эл аралык мелдеште алдыңкы орундарды камсыз кылганы бизди албетте сыймыктандырат. Демек, биз туура багытта баратабыз. Биз бул балдарыбыздын андан аркы тагдырына дагы кайдыгер карабайбыз. Кайсы окуу жайга тапшырып атат, кандай натыйжалар күтүлөт, кандай тоскоолдуктар жаралууда, баарын көзөмөлдөп байкап турабыз. Ар бир бала боюнча маалыматтар ушул мектептин архивинде сактала берет. Себеби дүйнөлүк окуу жайлардан окуган балдарыбыз туулган жердин топурагы алтын деген накыл кепте айтылгандай, кийин баарыбыздан үмүт тилегибизди актап, Кыргызстандын жүгүн көтөрүүгө, ата мекенинин өнүгүшүнө ар тараптан салым кошууга кол сунушат деп бекем ишенемин. Учурдан пайдаланып, бул мектепти бүтүп, жогорку окуу жайларды ийгиликтүү аяктап келгенден кийин бул уул кыздарыбызды мамлекет милдеттүү түрдө мамлекеттик кызматтарга кезексиз орноштурушуна толук шарт түзөрүбүздү айта кетейин. Анткени бул мектепке өлкө боюнча эң таланттуу, эң билимдүү, эң зирек деген балдар кыздар тандалып келип окуп жатышат. Себеби азыркы кадрдык кризис учурунда өлкөбүз сапаттуу кадрларга, дүйнөлүк алдыңкы окуу жайлардан билим алган мекенчил жаштарыбызга өтө муктаж болуп турган мезгили. Мен депутат кезимде көп байкадым. Депутаттар өз тааныштарын бири-бирине консультант, жардамчы кылып ишке орноштурууну жең ичинен макулдашып алышчу эле. Ушул көрүнүш азыр дагы айрым министрлердин арасында уланып жатканын жакшы билемин. Биздин мамлекет мындай кадрдык саясат менен ийгиликке жетпейбиз жана алыска бара албайбыз. Буга жалгыз эле азыркы депутаттар менен министрлер күнөөлүү эмес, буга эгемендүүлүк алгандан берки бардык атка минерлер күнөөлүүбүз. Союз мезгилиндегидей кадр даярдоо ыкмасы жүргүзүлбөй токтоп калган. Бирөөнү кызматка коюуда тааныш билиш аркылуу же пара менен коюп келгенбиз. Бул ачуу чындык, муну моюнга алышыбыз керек.
Мына ушул 30 жылдан бери коррупциянын кесепетинен бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда сапатсыз кадрлар басымдуу көпчүлүктү түзөт. Жооптуу жогорку кызматтарга сапаттуу билимдүү кадрларды табыш бүгүнкү күндө татаал болуп турат. Жакшы кадрлардын баары чет өлкөлөргө чыгып кетишкен, себеби алардын жогорку жакта таанышы же пара менен кызматка таанышы жок, же болбосо пара менен кызматка баргысы келбегендер. Бардыгы чет өлкөлөрдө, алыскы өлкөлөрдө, жакынкы өлкөлөрдө жүрүшөт. Мына ошондуктан Акылман лицейин түптөп, келечекте мамлекетибиз анын үзүрүн көрүш үчүн ыкчам түрдө былтыр ушул лицейди ачканбыз. Акылман лицейи 21 кылымдын 2 жарымынын 22 жана 22 кылымдын кадрларын таптап тарбиялаган алтын бешик болот. Анын бүтүрүүчүлөрүнөн келечектеги депутаттар, министрлер, премьер-министрлер, президенттер чыкса деген максат кылып атабыз. Максат төмөнкүдөй болот. Бул мектепке жылда өлкө боюнча эң таланттуу, эң билимдүү делген 70ке чукул балдар кыздар 7-класска тандалып алынат. Алар бул мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларга кетишет. Жогорку окуу жайларды ийгиликтүү аяктап келгенден кийин мамлекет ар бир бүтүрүүчүнү милдеттүү түрдө жумуш менен камсыз кылат. Эч кандай тааныш билиш, пара берүү деген болбойт. Бул мамлекеттик билдет мыйзам менен аныкталат, мыйзам менен бекемделет. Мен бул Акылман лицейи жөнүндө өзүнчө атайын мыйзам даярдоо үчүн администрацияга буйрук бердим. Кудай буйрса, ушул жылдын аягына чейин ал мыйзам кабыл алынып калат. Атайын мыйзам болот. Эмне үчүн мамлекет милдеттүү түрдө жумуш менен камсыз кылыш керек, жумушка алыш керек деп жатабыз. Анткени таланттуу балдар бул лицейди бүтүп чыгыш үчүн мамлекет бүгүнкү күндө акча каражат жумшап жатабыз. Андан сырткары мен жогоруда белгилегенимдей, бул лицейге өлкө боюнча эң кыйын деген таланттуу окуучулар тандалып алынып жатышат. Анан булар жогорку окуу жайын бүтүп келгенден кийин мамлекет аларды кызматка албаганда анан кимди алыш керек? Мына ушул жерден дагы бир маанилүү бир нерсени айтып коеюн. Айрыкча лицейдин мугалимдерине, деги эле жалпы мугалимдерге тиешелүү маселе. Ушул лицейге тандап алуу учуру жүрүп жатканда коррупцияга жол бербегиле. Кол ирисине тартат болуп, бул лицейге татыктуу окуучунун ордуна өзүңөрдүн жакындарыңардын балдарын, же болбосо тааныштарыңардын балдарын өткөрүп жиберүү деген болбосун. Эгер андай болгон учурда деле кийин бала келип ушул жерге окуп баштаганда ал даана эле көрүнүп калат, билинип калат да. Албетте ким күнөөлүү болсо аларды териштирип, жазасын сөзсүз түрдө беребиз. Акылман лицейи тууралуу кам көрүүнү жана анын саясатын менден кийинки президент жана андан кийинки келген президенттер дагы улантууга тийиш. Анткени бул лицейден жылына болгону 70 гана баланы окутуп чыгарып турат экенбиз. Бизде болсо азыркы күндө биздин өлкөдө 22 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Ал кадрлардын баарын бул лицей аркылуу жаңылаш үчүн 40-50 жыл эмес, 314 жыл кетет экен. Албетте бул лицейден чыккан гана кадрларды биз алышыбыз керек, анан кийин ошолор ушул кызматтарды ээлеш керек дегенден алыспыз. Өлкө боюнча биздин уучубуз кур эмес. Бүгүнкү күндө дагы мектепти жана жогорку окуу жайларды кызыл дипломдор менен аяктап келген уул кыздарыбыз көп. Мына ошолорду дагы сыртта калтырбай, азыртадан баштап мамлекеттик кызматтарга алып турсак, ошондо дагы биз 30-40 жылда кадрларды жаңылап, 22 кылымдын кадрларын даярдоого үлгүрүп калат экенбиз. Биз 5-10 жылда эле бардык өлкөлөрдүн аймактарындагы кадрларды алмаштырып ийиш мүмкүн эмес. Мына ошондо гана биз ушул мамлекетибизди, ал жаштар дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекеттерине кошот деп терең ишенебиз. Мен аймактарды көп кыдырам, билесиздер, барган эле жерде айтат, өйдө жагы жакшы иштеп атасыңар, ылдый жагы былк этпей жатат. Баягы эле коррупция, баягы эле тааныш билиш деп. Анын бардыгы ушу кече эле жаралып калган нерсе эмес, биз союз чачырагандан кийинки 30 жылдан берки жаралган нерсе. Ошон үчүн 5-10 жылда алардын баарын алмаштырып коюш мүмкүн эмес экен. Даяр кадрларыбыз да жок. Ошондуктан биз бул абдан бир узакка созула турган процесс, бирок баары бир деле биздин мамлекеттигибиздин келечегине ушундай жолдор менен барсак, биз чоң ийгиликке жетишебиз. Биз азыр буга чейинки кадрдык коррупциянын кесепетинен 30 жылдан берки алгылыктуу иш жасалбай, саясат менен гана шугулданып келгендиктен, айрым кошуна өлкөлөрдөн 10-15 жылга артта калган болсок, кошуна Кытай өлкөдөн технологиялык жактан биз 100 жылда арттабыз.
Максатыбыз, бул максатыбыз келечекте биздин мамлекетти жаңы, жаш кадрлар жетектеп, өнүккөн мамлекеттерди тез арада кубалап жетишсе экен деген максат. Биз күнүмдүк бир 5-10 жылдык эле кызыкчылыгыбызды эмес, 50-100 жылдан кийинки мамлекетибиздин, урпактардын келечегин ойлонушубуз керек. Мына ошондуктан мен жогоруда белгилегенимдей, мындан ары ким мамлекет башына келбесин, ушул саясатты улантып, жеке көзөмөлүнө алып турушу керек. Ошондо гана мамлекетибиздин келечегин татыктуу, билимдүү, ишенимдүү келечек муундарга таштап кеткен болобуз. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүн өлкөбүздүн бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, билим уясынан турмуш сапарына аттанган бүтүрүүчүлөргө дагы ак жол каалай кетейин. Бул күн бүтүрүүчүлөрдүн ар биринин жеке жашоосунда эстен кетпей турган эң маанилүү күн десек болот. Билим алган мектеп, таалим тарбия берген мугалимдер менен коштошуп, турмуш жолуна аттанууга акыркы коңгуроо кагылып жатат. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, силер турмуштун даңгыр жолунда өз ордуңарды таап, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө салым кошуу менен коом алдында жоопкерчилик алууга даяр болушуңуздар зарыл. Адам баласынын жашоосунда кесип тандоо өтө маанилүү маселе. Мен силердин жет өлчөп бир кесип, жеке мүмкүнчүлүк, жөндөмүңөрдү байкап, каалооңор менен акыл көрөнгөнгөр туура келген кесипти тандооңорго тилектешмин. Кандай кесипти тандасаңар дагы ата-энеңер, ага эжейлериңер сыяктуу мен дагы албан ийгиликтерди жаратышыңыздарды каалаймын. Себеби силерге бүткүл өлкө, жалпы журтубуз үмүт артып турат. Мектептен таалим тарбия алып, терең билим топтоо менен аттанган сапарыңар байсалдуу болсун. Ал эми Акылман лицейинин окуучулары, Кудай буйрса 2-3 жылдан кийин силер дагы дал ушул билим уяңардан турмуш сапарына канат кагасыңар. Биз силердин Кыргызстандын келечегин көрө алган, ата мекендин өнүгүшүнө салым кошкон уул кыздардан болуп чыгарыңыздарга бекем ишенебиз. Элибизде жаштын тилегин берет деген жакшы сөз бар. Жакшы тилек кылып, убактыңарды текке кетирбей, күнүгө жаңы билим алууга, өнөр үйрөнүүгө, тил билүүгө, спорт менен машыгууга ашыккыла. Силерди жаркын келечек күтүп турат. Көптөгөн керемет ачылыштарга күбө болосуңар, балким аларга өзүңөр дагы катышасыңар. Тез өнүгүп, ыкчам өнүгүп аткан технология менен илимден артта калбай, билимиңерди жаңыртып, толуктап, өстүрүп турууга аракеттенгиле. Эч качан мен билбейм, колумдан келбейт дебегиле, мен муну үйрөнөм, өздөштүрүп кетем деп, ар нерсеге дилгир болгула. Каникулуңарды ары пайдалуу, ары кызыктуу өткөрүп, кийинки жаңы окуу жылына күч-кубат топтоп келишиңерге тилектешмин. Кымбаттуу окуучулар, урматтуу мугалимдер жамааты, окуу жылыңардын ийгиликтүү аякташы менен мен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ден соолугуңар чың болсун, аманчылыкта көрүшөлү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.